Жолдош Бубаев атындагы орто мектептин китепканачысы Калыкова Сайрагүл Кошаровна. Арбаңыздар, бүгүнкү мыкты үй бүлөлүк окуу клубу сынагынын катышуучулары. Сынакка катышкан топтор менен тааныштырсам, биринчи топ Азимбекова Уулайым апасы Эсенали кызы Альбин айым менен. Экинчи топ Жеңишов Мелис апасы Калбаева Гүлмайрам айым менен. Үчүнчү топ Жамболотова Тахмина апасы Абдыкалыкова Жылдызкан айым менен. Төртүнчү топ Кыдыралиева Эльвира тажеңеси Маматкадыр кызы Айбарчын айым менен. Анда эмесе биз жагымдуу маанай түзүү менен теманы табабыз. Бүгүнкү сынактын темасы менин досторум. Автору Марлен Матназаров, сүрөтчүсү Нурланбек Токтали уулу. Сиздер бүгүн ушул китептин негизинде суроолорго жооп бересиздер. Китептен үзүндү көргөзөсүздөр. Чыгарманы сюжеттин элементтерине бөлөсүздөр. Синквейн түзөсүздөр. Слайд көрөсүздөр. Ким миллионер болгусу келет оюнуна катышасыздар. Жаратуу бөлүгү менен таанышасыздар. Андан кийин ар бир топтун сынактын жүрүшүндөгү алган балдарын эсептеп, жыйынтык чыгарабыз. Слайд менен таанышуу теманы эстейбиз.
Menin Dostlarım kitabının avtoru kim? Marlen Matkasımov, Nurlan Tayirov, Matnazar Marlenulu, Marlen Matnazarov. Kitapdagi suratlarni kim tartgan? Tayirov Nurlan, Ulan Qubanov, Nurlanbek Toxtalıoğlu. Suratçısı yok. Kitapdagi başqa kahramanlar: Quban, Qashqatay, Asel, men. Ulan, men, Munara, Qashqatay. Ulan, Quban, Qashqatay, men. Asel, Munara, Qashqatay, men. Üç yaştagı жылқының аталышы: Кунан, Асый, Кулун, Бышты. Salam, Qashqatay, dedi kim? Men, Ulan, Quban, Tayata. Qashqatayga suv berүү убактысын kimdir күттү? Ulan Asel, Ulan Quban, men Munara, Asel Munara. Telefon жардам бердиби балдарга? Telefon пайдалуу, жардам берди, жардам бербеди. Telefon жок эле. Ең чыдамкай жылқы: Кыргыз жылкысы, Түрк жылкысы, Казак жылкысы, Орус жылкысы.